бүгүнкү биздин кылына турган маскабыз. Бүгүн маска коебуз. Кардар жайкы учурда кожам кургап жатат. Кожам өңү түсү начарлап, жаман өңдүү болуп турат деп келди. Биз азыр бүгүнкү жайкы нымдандыруучу масканы коебуз. Ал бул альгинантный маска деп коет. Бөлөк маскалардан бул айырмасы цемент сыяктуу катып калат беттин үстүндө. Өзү болсо мындай порошок түрүндө болот. Ушу порошокту атайын эзип алып, анан бетке коебуз. Ошондо беттин терисин полностью жаап чыгабыз. Кардар жатып турат 20 минутта. Ошо менен ошо 20 минутта ичинде кожага болгон эффектин берет бул маска. Биринчи жууп чыгабыз. Муну демакияж деп коет. Адамдын терисиндеги өлгөн клеткаларды, кир, чаң, майды тазалап, анан калган процедураларыбызга шарт түз берет. Биринчи кадам бул бетти жууйбуз. Атайын арналган гель. Ошо менен бетибизди жууп чыгабыз тазалап. Бетти жууп атканда да атайын айтылган линиялар бар. Ошолор менен жууп тазалап. Бул маска өзү көп түргө бөлүнөт. Бул дагы көйгөйлүү териге, сезгеничтүү териге, аралаш териге, анан жана кожасы аябай обезвоженный деп коет. Баягы шалбырап калган кожаларга лифтинг эффект болот. Бүгүн бул жерде кожа жаш кожа, тери өзү жаш тери, ошондуктан жерге биз увлажнение анан агартуучу экөөнү кошобуз, экөөнү комбинировать этип коюп чыгабыз. Суу, анан ичинде кээде сыворотка кошуп койсо, витаминдерди да кошуп койсо жакшы болот. Өзүңдү ирмебей жатып тур. Медицинский стерильный бинт. Муну сүкөп, мунун үстүнө койсок, ошо маскабызды алып атканда эң оңой болот да. Мунун үстүнө эле коюп койсо болот, бирок бир аз баягы жууп атканда кардарга мындай неприятный ощущениялар болот да. Ошон үчүн алганыбызда комфортно алынып кетиш үчүн ушуну коюп коебуз. Баштайбыз ошондой эле көргөзүлгөн линиялар менен. Моюндун терисин да унутпаш керек. Бетке процедура кылып атканда кандай гана процедура болбосун, бетти дагы, моюнду дагы чогуу алып жүрүш керек. Анткени эки область болуп, бир жагы жакшынакай өң түз болуп, баягы уход кылып жүргөн жагы, а экинчи жагы начарраак болуп калышы мүмкүн. Эми 15-20 минутта күтөбүз. Андан кийин, процедурадан кийин масканы алганда беттин жаңырып, жакшы түстө болуп калганына өзүңөр күбө болосуңар. Бул масканын бир жумада бир жолу кылып турса аябай сонун болот. Негизи эле профессиональный маскаларды бир жумада бир жолудан кылып туруш керек. Андан көп кылууга болбойт. Народный чөптөн, каймактан, айрандан кылган маскаларды ал 2 күндө, 3 күндө бир жолу үй шартында кыла берсе болот. Көбүнчө функциясы бул лифтинг, тарттыруу, беттин кожасын тартканга жардам берет да. Алганга убакыт келди. Маска ушундай эң оңой, эң жеңил алынат. Маска ушундай болот.
ичинен караганда мындай. Процедурабыз аяктады. Азыр эшикке чыгып, баягы көчөдө жүргөндүктөн солнцезащитный кремди обязательно сүйкөп беришибиз керек. Ушу менен процедурабыз аяктады. Тон, беттин тону, теринин тону өзгөрүлдү уже, агарып, освежаться.